Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү каржы институттарын аймактарды өнүктүрүүнүн кыймылдаткычы болууга чакырды. Бул тууралуу ал Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилиги баштаган бир катар банк өкүлдөрү менен жолукканда билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы жыйында насыя берүүдө документ иштерин кыскартууну тапшырды. Аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында алыска облустарда өзүнчө долбоор каралып, пилоттук аймак катары Талас, Баткен, Нарын облустары тандалып алынды. Өлкөнүн финансылык институттарынын жетекчилери быйылкы 7 айдын ичинде долбоорлорду каржылоонун көлөмдөрү жана жеңилдетилген насыяларды берүү жөнүндө президентке маалымат беришти. Атап айтканда, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду аталган мезгил ичинде 4,5 миллиард сомго 369 долбоорду каржылаган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. 60%дан ашык насыялар өлкөнүн аймактарына багытталган. Дагы эле региондогу ишкерлерди колдоп, алар ошол жерде өзлөрүнүн бизнесин өнүктүрүп, же болбосо жаңы бизнес ачып, ошол жерде өзлөрүнүн туруктуу болуп, ички жана тышкы миграцияны төмөндөткөнгө жардам берип, элдин жакшы жашоосуна бизди көмөк берилсин деп тапшырма берилди. Кепилдик фонд болсо 2019-жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча 469 миллион сом өлчөмүндө 264 кепилдик берилген. 2018-жылга караганда бул көрсөткүч 198 миллион сомго көп. Эми элге жеңил болуш үчүн банктар документ иштерин кыскартып, электрондук түндүк программасына толук өтүшөт. Мисалы, РСК-24 мобилдик тиркемеси аркылуу болгону 1 сом төлөп тейлөө көрсөтүп, документтер кабыл алынып, насыя төлөмдөрүн ишке ашырууга болот. Бул чаралардын бардыгы аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясаттын алкагында ишке ашырылууда. Негизги максат аймактагы ишкерлерди колдоп, долбоорлорун активдүү каржылоо болуп саналат. Элиза Нурматова, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.